Сасык тумоо инфекциялык оорулардын эң кооптуу жана оор абалга алып келүүчү, ал аркылуу тез жугуп таркап кетүүчү ооруларга кирет. Анткени бул оору менен ооруганда бронхиалдык системалар жабыркап, көп учурда өр түшүп кетет. Шарткы ылайык сасык тумоо организмди бүтүндөй ууландыруу менен бирге жогорку дем алуу органдарын жабыркатат. Тез өрчүп кетүүсү менен сасык тумоо абдан кооптуу оорулардын катарына кирет. Мисалы өпкөнүн сезгенүүсү, ошондой эле сасык тумоо болгондо организмде көптөгөн башка оорулар козголот. Эми бул сезондук сасык тумоолор негизи өзү бир нече мындай биздин терминология боюнча аргандай да. ОРЗ деп коет, ОРВИ деп коет, анан неинфекционный ОРЗ деп коет да. Бирок ушулардын баардыгы тең эле жогорку дем алуу органдарынын сезгенүүсү. ОРЗ деген бул более мындай широкий понятие болуп эсептелет. Себеби ОРЗга бактериальный инфекция, грибковый инфекция, вирусная инфекция, анан неинфекционный ОРЗ кирет да. Чоң понятие бул. Ошонун ичинен курч кармаган түрү бул ОРВИ. То есть курч кармаган вирустук инфекция. Экөөнүн ортосунда кичине эле бир айырма бар да, бирок негизги симптомдор баарыныкы эле окшош. Бул эмне симптомдор? Температуранын көтөрүлүшү, тамак ооруу, тамактын кычышуусу, мурундун кычышуусу, же болбосо мурундун бүтүп калуусу, же мурундан выделениялер чыгуусу, көздүн карыгып, кызарып, көздүн шишүүсү, жөтөл, баш ооруу, дененин оорусу, сөөктөрдүн оорусу, мышцалардын оорусу. Бул ушул оорулардын эң негизги биринчи симптомдору ушулар да. Анан кийин эми азыр өзгөчө ОРВИден коркобуз да, бул курч кармаган оорулар да, жугуштуу. Эмне үчүн дегенде, сезон, жылуу аба кетип, муздак аба келгенден кийин адамдын иммунитети түшүп кетет да. Андан тышкары адамдардын баары жылуу жайларга уже баары чогула баштайт. Анан кийин инфекция бири-бирине жуга баштайт. Бул инфекция, вирусный инфекция основном аба менен жугат. Эң биринчи орунда чүчкүргөндө, жөтөлгөндө. Андан тышкары вирус дагы предметтер аркылуу жугат. Контактный деп коебуз. То есть кол аркылуу, ручка, мисалы эшиктин ручкалары, ар кандай идиш аяк, кийимдер аркылуу дагы берилет да. Күн сууктагандан баштап сасык тумоо оорусу күч алууда. Андыктан бул оорунун белгилери билинер замат ооруган адам көпчүлүк жүргөн жерден оолактап, суюктук көп ичип, жылуу жаткан туура. Негизи ал аркылуу жуккан сасык тумоо оорусу дем алуу органдарын жабыркаткандыктан бул ооруга ар бир адам олуттуу мамиле кылып, убагында дарыгерге көрүнүп, туура дарыланышы маанилүү. Бирок бул ооруга биз абдан чоң көңүл бөлүшүбүз керек да. Эмне үчүн? Себеби биринчиден бул жугуштуу элге таратабыз. Ошон үчүн острый учурунда сөз бөлүнүш керек да. Биз көңүл бөлбөй, мисалы үчүн мектепте окуучуларында, детсадда, же болбосо мындай көпчүлүк иштеген жерлерде эчтеке болбойт деп барып алып, бирок бир кишиден 5-6 киши заражение болуп, анан ошондон жана эпидемия, эпидемический вспышка, пандемиядан ошондон кетет да. Ошон үчүн бул биз жанагы жогорку дем алуу органдарынын симптомдорун катаральный синдром деп коебуз, общий. Жана жөтөлүп, какалып, мурундан суу агып, ушундай тамак ооруганды катаральный синдром деп коебуз да. Катаральный синдром кичине аз жеңил болсо дагы, оор болсо дагы, эчтекесине карабай туруп адам 3 күндөн 5 күнгө чейин сөз изоляция болуп, үйүндө жатып, маска тагынып, үйүндөгүлөргө да таратпай колунан келишинче ошол биринчи симптомдордун баарын деген өчүрүп туруп анан кийин караш керек да. Андан тышкары жана ОРЗ деп атпайлыбы? Ошо вирустун эле инфекциядан кээ бирлердики мурунку эски өнөкөт хронический оорулар ойгонот да. Ал эми ошол өнөкөт оорулар адамдар, мен мурдуман бир айдан бери эле көк чыңкирип чыгып атат, же болбосо какырып атам, жашыл чыгып атат, сары чыгып атат, ошо грипп болгом, ошодон ушинтип калдым деп 10-15 күн деп жүрүп атпайбы. Ал ошол гнойный инфекциялар негизи ушундай жай жүргөн, жана 39-40 температура болуп эметпеген менен ал абдан осложнениялери жаман да. Кени гнойный инфекция акырындап кан менен тарайт. Ички органдардын баарына тарайт.
өттү, иче карынды, бөйрөктү, жүрөктү, муундарды акырында отуруп сезгентип, ошол жана ревматизм көбүнчө эң опасный бул ревматический инфекцияга алып келет да. Ошон үчүн негизи көңүл бөлбөй койбой, ошону биз үйрөнүшүбүз керек. Сасык тумоонун эң башкы белгиси бул дененин температурасынын көтөрүлүшү, чыйрыгуу, муундардын оорушу, бүт дененин алсыздыгы, баш ооруу, жарыктан коркуу сезиминин пайда болуусу, көз чуңкурларынын оорушу, дененин тердеши, оорлуу адамдын табити төмөндөп, уйкусу бузулуп, оозу кургайт. Мындай клиникалык абалда толук дем алуу системалары жабыркаганы көп байкалат. Бирок жөтөлүү пайда болгондо тамак кычырып, мурундун бүтүшү байкалат. Сасык тумоо ооруучуларында мурундан кан агып, териде жылдызча формасында канталоо пайда болуп, булчуңдар тырышып, эс учун жоготуп коюулар да кездешет. Көп учурда ооз мурундун тегерегинде майда жаралар пайда болот. Мен айтып атканым жанагы биринчи ОРВИ коркунучтуу деп атпайм, өтө курч кармаган түрү бул. Бул жерде вирусный инфекция основном. Бирок биз дүйнөлүк масштабта противовирусный препараттар менен антибактериальный препараттардын ортосунда чоң аябай дискуссия бар да. Мунун да түбүнө эч ким жете элек алигече. Себеби дегенде биринчи вирус менен башталса дагы бир нече убакыттан кийин уже бактериальный инфекция баш көтөрөт да. Ошон үчүн биринчи вирусный оору болгондо, мисалы үчүн да белгилери вирустуку болсо, антибиотик бербегиле деп атпайбыз да. Противовирусный препараттар ушунчалык каты изилденип атса дагы, ушул убакытка чейин эффективный противовирусный препарат чыга элек. Эмне үчүн? Себеби дегенде вирус бул адамдын эң биринчи субстратный единица деп коебуз. Ал клетка. Клетка деген бул ушунчалык катуу нерсе, бул жерде бүт эң акыркы обмен веществ кетет да. Каалаган нерселер кирип чыга албайт айрге. Кириш кыйын. Бирок биздин вирустардын ушунчалык күчтүү, ушунчалык өтө мелкий ушундан билинет. Булар только клетканын ичине киргенде гана жашай алат, сыртында жашай албайт. Клетканын ичине кирип ядроны поражать этет. Анан ошон үчүн иммундук системаны блок алып келет да. Бирок ошол эле вирустун аркасынан клетканын ичине кирип өлтүрө ала турган препарат азырынча ушунчалык эффективный табыла элек да. Ушул противовирусный препараттар булар ОРВИники эмес, башка, мисалы үчүн герпестики, сарыктын мындай эффективный дарылар табылып калды, бир 3-4 препарат бар. Бирок мына башка вирусный, противовирусный препараттар эффективный иштей элек. Ошондой болсо дагы биз биринчи ОРВИ башталганда биз противовирусныйдан баштайбыз баары бирде теоретически. Азырынча ОРВИлерге противовирусный препараттардан интерфероновый ряд деп коебуз. Ага кайсылар кирет? Анаферон, интерферон, максиферон, генферон, виферон деген свечалар бар. Андан тышкары арбидол, ингаврин деген дарылар бар да. Сасык тумоо оорусу жаш нарселерден баштап улгайган жарандарга чейин кооптуу болуп саналат. Бирок оорунун өтүшү орто жашаган адамдардыкына караганда жаш балдардыкы жана улгайган адамдардыкы иммундук системасынын начар өрчүгөндүгүнөн улам ар башка болот. Ушуга себептүү ар кандай өрчүп кетүүлөр жаш балдарда жана улгайган адамдарда көп болот. Мындан сырткары сасык тумоо оорусуна кабылган жарандар өз алдынча башаламан дары-дармекти иче берген туура эмес. Эми мына күн сууп келатат. Күн суугандан кийин теге адамдын иммунитети түшөт. Суукта түшөт, адамдын иммунитети ысыкта түшөт, ачка болгондо түшөт. Чыйрыкса, жеңил кийинип алып, узак бир жерде, муздак жерде жүрсө, муздак сууларды ичсе, мына ушул учурларда адамдын иммунитети доля секундага түшөт дагы. Ошол моментте жанагы вирустар дагы, бактериялар бизди курчап турат. Ошолор кирет организмге. Бул бир. Экинчи скученность деп коебуз да. Күн эшикте суук, баарыбыз бир эмеге ооруганыбыз дагы, оорубаганыбыз дагы кирип алабыз. Анан элге менин айтарым ушул, колдон келишинче үйлөрдү таза кармап,
проветривание деп коебуз. Бир күндө үйдү 3-4 жолу 10-15 мүнөттөн эшиктердин баарын ачып коюп, баланы сыртка чыгарып, кайра жаап, анан ооруган адамга туура мамиле кылып, бөлүп колдон келишинче, ошо идиш аягын дагы бөлүп, эгерде аябай чүчкүрүп жөтөлүп атса, маска кийип, ушундай кылыш керек. Анан кийин туура тамактанып, туура уход кылыш керек да. Иммундук система иштеш үчүн бизде витаминдерди беришет. Чындыгында острый учурда витамин эч жакта жардам бербейт да. Негизи сасык тумоо оорусуна ар бир адам кабылганда ооруну олуттуу кабыл алган туура тамактануу менен таза абада сейилдеп, оорулуу жаткан үйдү желдетип, нымдуу чүпүрөк менен бат-бат сүртүп турган бул өтө маанилүү.